Камчыбек Кадышевич, анан айтсаңыз, мына ошол башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бир тууган кайнеси дагы бажы иштериндеги кылмыштуу иштерге катыштыгы бар экендиги боюнча маалымат айтылган болчу. Бул иш эмне болду? Мыйзам чегинде жазага тартылдыбы? Айтайын дегеним, бул жерде башкы прокурордун бир кызыкчылыгы, таасири, роль ойногон жокпу? Башкы прокурордун бир тууган кайнеси ошол башка таможняда иштейт экен. Ошо таможня иштеген өзүнүн коллегалары менен чогулуп алып туруп, 4 менен чогулуп алып туруп, 4 таможный, анан кийин ошол жерде бир 4 жөнөкөй инспектор, анан 2 коммерсант, 10 адам чогулуп туруп, ушундай коррупциялык схема түзүшкөн. Коррупциялык схема түзүшкөн кандай болгон? Булар баягы Кытайдан товарлар келгенде, товарлар келет, Ошко апарып, Ошто бир складтан түшүрүп калышат дагы. Анан ал товарлар чыгып кетти деп, жанагы таможнянын печатын басып, товарлар чыгып кетти Өзбекстан деп чыгарып жиберишет. Бул жерде акцизный, подакцизный товар деп коет. Алардын акциздери төлөнбөй калды. Таможня пошлиналары төлөнбөй калды. Ар бир машинеден $50.000 тегерегиндеги зыян тартып атабыз Кыргызстан. Анан баягы Өзбекстанга өткөн машина жөн пустой өтүп кетти. Мына ушинтип биз 19 машинени кармадык да. Өткүзгөн 19 машинени кармап, ошолордун күнөөлөрүн тактап келгенде, баягы ошол башкы прокурордун кайнеси да ошолордун арасынан чыгып калды. Бирок бардыгы эле башында ойлошкон. Башкы прокурордун бир тууган кайнеси болсо, анан жоопко тартпаса керек, же ал камалбаса керек деп, анан анча-мынча прокуратуранын кызматкерлери дагы кошоматчы кылайын дедиби, же башка дедиби, ушуну камабай эле койгула деп аракет кылгандар да болду. Бирок биз ага карабастан ал адам камалды, бүгүнкү күндө камакта. Азыр алардын мамлекетке келтирилген зыяндары толук такталып бүттү. Мыйзам бар, мыйзамдын да каралгандай, эгерде алар ушул мамлекетке келтирилген зыянды 2 эсе төлөй турган болсо, ал адамдарды биз чыгарганга милдеттүүбүз. Мыйзамда ушундай бир беренебиз бар. Ошонун негизинде азыр каралып атат, бирок алар азырынча бир да сом акча төгөлек. Жакында ушул боюнча бир чоң комиссия өткөзөбүз, ошол негизинен жумушту бүтүрөбүз. Бирок башкы прокурор Курманбек Токторалиевич бир да жолу кийлигишкен жок. Менен туура бир тууганын кантип сурабай коет, менен сурап атты. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, кандай болот? Мен айттым. Ошо кылмыш белгилери барбы? Кылмыш белгилери бар. Кылмышка катышкан. Ошол керек болсо, ошону уюштургандардын бири болгон деп айтып бердим. Айтып берсем мына болду. Мыйзам чегинде караңыздар. Мыйзам чегинде жоопко тартайлы. Аны мен сактап калайын деген оюм деле жок. Бирок ошол башка тууган уруктарыбызга, башкаларга ошол бир сабак болсун деп ал киши катышкан жок. Курманбек Токторалиевичтин ушул ишине мен ушуну мен өзүнө баа бердим да.